Биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн сүймөнчүлүгүнө татыган керемет болгон мультфильмибизди дагы да болсо көрүп алдык. Ал эми берүүбүздү алда карай улантабыз. Куттуу студиябызда медиа сабаттуулук боюнча дагы да болсо багыт берүү, маек куруу максатында бизден атайын конокторубуз келген. Аны тааныштыралы дагы, маек өтөлү. Ооба, бүгүн бизде конокто Мырза Гапаров атындагы окуу тарбия комплексинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Айтматов Адилет агай жана ошондой эле командасы Жасмина Муслима Аллоидин аттуу биздин таланттуулар келип болуп турат. Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Силерге да кутман таң. Биз аябай сонун келип алдык, жакшы маанайда келдик. Рахмат. Ал эми окуучулардын маанайы кандай экен? Биздин маанайда өтө сонун. Жакшы келип алды. Мыкты. Алгач эле дал ушул окуу жылын кандай баштадыңыздар? Ошол жааттан сурап баштайлычы. Андан кийин болсо кийинкири медиа сабаттуулукка дагы да болсо баш багабыз. Рахмат чоң. Окуу жылын жакшы ийгиликтүү баштап алдык. Жылда эле жыл сайын эле биз үчүн оор болот башталышы. Анткени мен өзүм да кыргыз тилчи болгондуктан кыргыз тили байрамын кечээ өткөрүп алдык. Учурдан пайдаланып, жалпысын мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Сиздерди дагы куттуктайбыз. Ал эми окуучуларыбыздан дал ошол окуу жылынын башталышы кандай болду экен? Дээрлик канчанчы класста окуйсуздар? Өзүңүздөрдү кенен тааныштырып өтсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы? Мен 11 класстын окуучусу болом. Учурда бизде жылдын башталышы бир аз кыйыныраак оор башталды. Себеби 11 класста жоопкерчилик деген дагы көбүрөөк болот экен. ОРТ алдыда турат. Даярдыкты баштадык. Бир аз көнүшө албай атабыз, бирок бардыгы жакшы. Демек, 11 класс болуп, жогорку республикалык тестүрүүгө дагы да болсо бир камданып аракеттенип жатасыздар, э? Ооба, албетте. Мыкты, сонун. Ал эми сизде? Ооба, бизде дагы ошондой эле. 11 класс болуп, ОРТга даярдык башталды. Канча тез аракет кылсаң, ошончо жыйынтык болот дегенге ишенебиз. Алаудин? Бизде деле анча мындай көнүм жок. Эми көнүп баратабыз бара-бара окууга. Бул ОРТден тапшырууга жакшы даярданууга, башка нерсе кылууга жакшы даярданып жатабыз. Сен да болсо мектепте 11 классын, э? Ооба. Демек, бардыңыздар бир класста окуйсуздар. Мыкты, сонун. Эми агай келиңиз, дал ушул бүгүнкү негизинен алып караганда 120 мүнөттүк эфирибиздин башаты бул медиа сабаттуулук боюнча болуп жатат. Андыктан сизде болсо дал ушул темага баш багаардан алгач эле маектин башында медиа сабаттуулук деген эмне? Ушул туурасында бир ооз кеп айта кетиңиз. Бул терминдин бизге келишине мен билишимче бир 5-6 жыл болду. Ошол ар бир мектепке келди, медиа топтору ачылды, медиа бурчтар ачылды. Ал деген бир команда болуп, мектептин өзүнүн дагы бир медиа баракчасы болсун. Мисалы соц тармактарда, YouTube'да, Instagram'да, Facebook'та, TikTok'то жалпысынан окуучуларга, ата-энелерге биздин мектепте эмне жаңылыктар болуп жатат, коомго ошол жаңылыктарды чагылдыруу максатында болду. Биздин бул жерде командада келген окуучулар жөндөн келген жок. Ар биринин өзүнүн командада кызматы бар. Мисалы бирөөсү оператор болушу мүмкүн, монтаж жасайт, бирөөсү редактор. Кадимки эле сиздердин жасаган жумушуңуздар десек болот. Албетте, бул биздин Гапаров медиа деп коебуз. Гапаров медиа журналистикага алгачкы кадам деген биз демилге менен иштейбиз. Бизден бүтүп кеткен окуучулардын, биздин командадан чыккан окуучулардын бирөөсү Бишкекте, Борбор калабызда журналистикада окуп атат азыркы учурда. Бирөөсү болсо актерлук чеберчилиги бар эле, ошол жаатта иштеп окуп жатат. Анан ошону менен кошо бир чоң киного тартылуу алдында азыр. Бул биз үчүн албетте сыймык. Эми медиа сабаттуулукка келген болсок, азыркы учурда аябай шылуундар көбөйбөдүбү? Интернет аркылуу, соц тармактар аркылуу бул шилтемени мынча адамга жөнөтсөң сага мынанча акча келет деген сыяктуу. Ошолордун алдын алуу, медиа сабаттуулукту өстүрүү. Эң алгач эле биз ушундай учур болгон, окуу сабаттуулукту жойгонбуз. Анан кийин болсо жазуу сабаттуулугубуз пайда болду. Ошентип келип олтуруп, азыркы учурда моюнга алыш керек, эч ким газета, журнал окубай калгандар көп азыркы учурда. Аз эле адам окубаса, азыркы учурда көпчүлүгү телефон аркылуу эле, интернет аркылуу маалыматты алып алып атышат. Ошол келген маалымат чынбы же болбосо жалганбы, ошол боюнча сабаттуулукту арттыруу максатында мектептерден ачылган болсо деп ойлойм. Айтсаңыз агай, ушул мектептеги маалыматты жайылтууда биринчи кандай жол жоболорду колдоносуздар? Биринчи
бул нерсени менин командам айтып бербейби, командама сурайлы. Биринчи бул жак фотограф сендер. Мен бул болсо бул тармакта биринчи видеолорду монтаждап, видеолорду тартып, мектептин жакшы сапатын, окуусун, тарбиялык жагын, бул жагын көрсөтүп, мен редакторго берем. Редактор бул жагын өзү карап, видеолорду бир сыйра көрүп чыгып, монтаждап, бул киргизет. Демек, Аладдин командада дал ушул топто операторлук кызмат аткарат, э? Ооба. Андан кийин дал ушул тартып келген чыгарылышты, бүт видеону сөз түрдө редакторго өткөрүп бересиз. Өзүңүз бир катар өткөрүп, көздөн өткөрүп. Редактор сиз, Жасмина, Редактор катары жумушун мен аткарам. Бизде оператор жасап бергенден кийин тексттерин жазам, туурабы, катабы текшерип берем. Бизде себеби көптөгөн 5000ден ашык каталуучубуз бар. Алар көрөт, алар катачылыктарын байкайт. Ошон үчүн редактордун кызматын мен аткарып, катачылыгын баарын карап берем. Карап бергенден кийин биз кабарчыга өткөрүп беребиз. Кабарчы биз берген текстти жайылтат, айтат. Ошентип видеолорубуз жарыкка чыгат. Ал эми Муслимага кайсыл кызмат? Мен болсо мектептеги информацияларды, бүт маалыматтарды топтоп монтажерго берем. Кандай видео тартсаң болот, качы кызматын аткарам негизинен. Анан редактор мага өткөзүп берген маалыматтарды чыгарам негизинен. Медиага мен чыгарып турам, редактор өткөзүп берет, текшерип, баарын жайгаштырып, ошол биздин катышуучуларга пайдалуу, пайдасызбы баарын көзөмөлдөп, анан чыгарабыз. Ал эми сиздердин режиссеруңуздар кимде, эми? Режиссер Өзүңүз. Ушул кайсыл маалыматтарды кайсыл соц тармактарга жүктөйсүздөр, анан кийин кандай ыкмалар менен жайылтасыздар? Мектептин өзүнүн турмушун соц тармактарга жүктөйсүздөрбү? Ооба, албетте биз биринчи ачып баштаганыбызда аябай терс пикирлер болгон, албетте бул мугалимдерден болгон, ата-энелерден болгон, анан бара-бара өзүбүзгө тарттык. Мисалы кандай терс пикирлер? Мисалы, менин баламды эмнеге интернетке чыгардың, же болбосо агай мени дагы тартыңызчы, кечке эле ушуларды тарта бересиз деген окуучулар болду. Ошентип командабызга алдык. Анан бул эми буларды мен атайын ушул нерсеге, бул жерге түз эфирге даяр болгон окуучуларды алып келдим. Мындан башка дагы окуучулар бар. Булар быйыл ОРТга даярданышат, өздөрү айткандай эле. Анан көп убактыларын бөлө албай калышат. Ошондуктан булар өздөрү мындайча айтканда шакирт даярдап чыгарышкан кичине класстардан. Анан ушулар даяр болгон үчүн ушуларды алып келдик. Демек, бул окуучуларыңыз эртең 11-классты бүтүп, студент болуп, же болбосо башка жака билим алууга аттанып кетсе, демек сиз алардын артында дагы да болсо окуучуларыңызды даярдап койгонсуз. Даярдап койгон. Булар өздөрү даярдап. Негизи эле окуучуларды кантип тандап аласыз? Эмнесине карап тандап аласыз командаңызга кошоруңузда? Эң кызыгы бул жерде келген үчөөнүн тең экөөсү журналист болгусу келгендер. Бирөөсү болсо ошол өзүнүн айткандай эле монтаж, кино жаатына кеткиси келген окуучубуз. Анан ошондой кызыгууларына карап тандайбыз эң алгач. Анан албетте сиздердегидей эле биз дагы кадимкидей эле экзамен сыяктуу, кастинг сыяктуу кылып тандайбыз өзүбүздүн командабызга. Демек, биздин катарыбызда дагы бир 2 журналист кошулат турбайбы, мыкты. Сонун келечекте ийгиликтерди каалайбыз. Деги эле ким журналист болот ошондо? Мен ошентип пландап жатам, журналистикага тапшырсамбы деп. Өзгөрүп кетпейби оюңуз башка багытка? Жок, азырынча өзгөрбөйт. Азырынча менде максатта журналистика бар. Журналистикага негизинен кызыгам. Ошол нерсеге мындай элге жайылтууга тартынбай сүйлөй алам. Ошондой нерсе мындай болгон үчүн ошол кесипти тандадым деп ойлойм. Ошол кесипке мындай мени тартып турат. Журналисттерди телевизордон же башка жактан көрсөм деле өзүмдү көргөндөй болом. Көрүп эле, может келечекте мен деле ушундай болом, ушундай болоттур деген ойлор болот. Өзүңүздү Мен болсо бүгүн мен да кызыгуум артып турат, сиздерди көрүп, мен да журналистикага дагы да кызыгуум артып турат. Мен дагы аракет кылам. Журналист болгонго кандай болот? 11-классын бүтүп ОРТ тапшыргандан кийин буюрса, журналистке тапшырганга аракет кылам. Мен мобилограф кесибине кызыгам. Бул кесипте мен видео тартып, монтаждап, башка нерселерди Кыргызстандын керемет жерин, мындай жайлоо, тоо этектерин тартып,
башка чет өлкөлөргө киргизип, баягы сайттарга киргизип чет өлкөгө көрсөткүм келет. Туристтик тармагындагы өнүктүрүш Ооба. эмне үчүн бул жаатты тандап отурасыз мобилография? Азыркы учурда заманбап кесип болгондугу үчүнбү же акчалай каржылыгы жакшы жагынанбы же өзүңүз кызыккандыктанбы? Ушул жагына токтолуңузчу. Бир жагынан бул өзүм кызыккан жагыман. Буну тандаган себеби биз барган сайын туристтик жактан өнүгүп келе жатабыз. Бул жактан баарына эле белгилүү. Буну тандаган себеби Кыргызстан башка өлкөлөргө көрсөтүп, мындай таанытып, сайттарга киргизип, бул экономика, туристтик жагын байытуу максатында ушул кесип тандадым. Чынында жөнөкөй окуучулар журналист болом деп айтпайт. Дээринде бар окуучулар гана ушул татаал кесиптин ээси болгулары келишет. Мыкты сонун. Чынында азыркы учурда универсал журналисттерди окутуп тарбиялап чыгып жаткан чагы азыр барыңыздарда бар экен ал кесиптер, мисалы камерачы, монтажер, редактор. Агай айтсаңыз, азыркы учурда ар бир адам медиа сабаттуу болуш керекпи? Кандай ойлойсуз? Сөзсүз түрдө ар бир адам медиа сабаттуу болбосо болбойт, анткени өзүн коргоо үчүн дагы медиа сабаттуу болуш керек да. Алдынан чыккан эле маалыматка карап ишенип кете берүүгө болбойт. Мисалы биринчи алган маалымат бир нерсени окусак, мисалы расмий каналдардан чыгып жатабы же болбосо кандай, ошону биринчи кезекте ошолго көңүл бурушубуз керек. Андан кийин ким чыгарып жатат, анан датасына да көңүл бурушубуз керек. Алданып калбоо үчүн. Ошондой. Ар бир адам мисалы бүгүнкү күндө пенсионерлер дагы, мугалимдер дагы, ата-эне дагы, окуучу дагы дегеле жалпы эле коом медиа сабаттуу болууга тийиш бүгүнкү күндө. Негизи эле ушул интернет балдарга, окуучуларга кооптуу деп ойлойсузбу? Кооптуу. Тыйындын эки жагы бар эмеспи? Бир чети пайдалуу жагын дагы алсак болот, ал эми зыяндуу жагы дагы бар, бирок биз зыяндуу жагынан качып, пайдалуу жагына үндөөгө аракет кылабыз окуучуларды. Сонун. Дал ушул сөздөрдү улай эле эми азыркы учурда редакторлорго кайрылалычы ушул жерде, келечекте журналист боло турган кыздарыбызга. Журналист болом деп багыт алып жатасыздар. Бирок азыркы учурда мен 4 жыл бакалаврда окуп, же болбосо магистратураны окуп, андан көрөк жөн эле уюлдук аппаратты аламын дагы блогер тармагын тандайм деп эле кээ бирлери ушул жолго түшүп кетип жатат. Сиздердин оюңуздар кандай? Мүмкүн блогердик тармак оңой эле элге таанылууга, же болбосо маалымат жеткирүүгө, же болбосо чындыгында журналист менен блогердин айырмасы кандай болот? Ушул жааттан айтып бериңиздерчи. Негизи эле азыр байкап көрсөк, мындайча ар бир адамдын экинчиси блогер го дейм. Ар биринин инстаграм баракчасы бар, өзүнчө жүргүзөт. Билбейм, мен блогер элге таанылуу эмес менин максатым, негизи эле элге кызмат кылуу, элге болгон жаңылыкты айтуу, элге пайдасын тийгизүү. Блогерлердин бардыгынын пайдасы тиет деген ойдо айтпайм ал нерсени. Блогерлерде пайдалуу маалыматты чыгарганы бар, башкасы бар, ар түрдүү да. Негизи эле блогерлик тармакта эле жакшы, негизи адамдын максатына жараша болот го дейм. Негизи таанылуу үчүн гана журналистиканы тандап атам, элге таанылсам болду деген адамдар блогерлер болуп кетсе го дейм. Если кесибин өзү чын жүрөгүнөн сүйгөн адамдар телеканалдарда иштеп, элге пайдасын тийгизип, ошондой адамдар журналистиканы тандасын дейм. Анан айырмасына келсек, азырынча андай чоң айырманы байкабай атам блогер менен журналистиканын. Билбейм. Терең изилдебегеним үчүн Сөз жатат да, ушул жерде сөз жатат. Демек Толуктай окуй деле. аласызбы? Мен Жесиманын сөзүнө кошулам, бирок азыр журналист менен блогердин айырмасы бар. Журналисттер толук так маалыматты айтып чыгышат, жалган маалыматты айтышпайт. Блогерлерге мындай, бул медиа сабаттуу эмес адамдар, мисалы, ошол маалыматтарга ишенип калышы мүмкүн да, жалган маалыматтаргачы. Блогердин бардыгы эле бир чындыкты айтып чыкпайт деп ойлойм. Азыркы учурда көп адамдар алданып калууда. Дагы бир айырмачылыгы, ушул бир айырмачылыкты байкадым. Мындай блогерлерде жогорку билимде журналистика деген билимин албай эле блогер болуп кеткендер бар. А журналистикада сөзсүз жогорку билимде болуш керек. Анда журналист деп аталбай калат го дейм, окулбаса, окубаса. Дал ушул журналист дегенде эле сиздерге көз алдыңыздарга ким элестейт? Журналист дегенде, билбейм, эртең мененки башталганда сиздерди эле элестетем го дейм, башка каналдардан деле чыккандар. Кимдерди күмүр тутасыздар дал ушул журналист тармагына, Кыргыздан чыган инсандарына? Мен Айзада Жамгырчиеваны журналист катары чынында баалайм. Өтө сонун,
элге так маалыматты жеткизип берет, үнү да укмуш. Мен Айзада Жамгырчиеваны колдойм. Ал эми сиз Сизчи? Мага деле Айзада Жамгырчиеванын мындай чыгармачылык жолу жагат негизи эле. Ошону мен деле колдойм. Жагат ошол журналистика жаатында ошол журналист. досум айтты, айта берейинчи. Азыр эсиме келбей атат э. Сизчи? Тартипкен баары тамаша. Ал эми сиз кайсыл өзүңүздүн тандаган кесибиңиз тууралуу кайсыл инсандарды көмүр тутасыз? Мен тандаган кесимде эле мындай көмүр туткан адам деле жок экен, мындай билбейт экенмин. Ал жөнүндө маалыматым жок. Адилет агай туруп туруңуз. Эмне үчүн Адилет агайды көмүр тутпайбыз? Биз агайды кумир тутабыз, албетте өзүбүздүн агайыбыз. Агай дайыма бизди колдоп келет, ошол күнгө чейин колдоп, бизди 7-класстан бери медиа сабаттуулукка үйрөтүп, кандай өзүңөрдү кандай алып жүрөсүңөр, сабактан тышкарыда көп нерсени үйрөтүп келет. Агай бүгүнкү күнгө чейин бизди колдойт ар дайым. Демек сиз берген сурооңуздун дагы аягына чыгып коелу, Бектур мырза. Демек блогер менен журналисттин айырмасы бар экенин биле алдыңыздарбы? Ооба. Дагы да болсо толуктап кененирээк агай жооп берген турат. Айта кетсеңиз. Бул жактан. Мен өзүм кыргыз филология факультетинде окугам, окуп бүтүргөм. Анан ошол учурда мен негизи кичинемден журналистикага кызыккам. Анан бирок баары бир мугалимдикти дагы жакшы көрчүмүн. Мугалимдикке тапшырып, кошумча журналистиканы алып кетем дегем дагы. Анан кошумча сиздерге окшоп келип жүргөм, практикаларга баргам. Анан карап көрсөм түйшүктүү кесип, чынында. Анан менин эмем эмес экен, мен тандоом эмес экен, мен кесибим эмес экен деп туруп, анан өзүмдүн эле кайра эле сүйгөн мугалимдигиме. Бирок азыркы учурда деле ушул жаатты кошо ала кетебиз. Instagram өзүбүздүн жеке баракчабызда 118 000 катталуучуларыбыз бар. Биз азыр өзүм блог алып барып турам, мугалимдерге пайдалуу гана блогторду. Ушул 3 жыл болуп калды, 3 жылдын аралыгында 118 000 катталуучу топтоп жалаң мугалимдерге пайдалуу контенттерди жүргүзөбүз. Акысыз э? Ооба. Сон дал ушул мектеп бурчуна кайрадан айталы, медиа сабаттуулук боюнча кээ бир учурда маалыматтарыңыздар сиздердикидей жаңылбаган туяк болбойт дейт. Жаңылбаган жаак болбойт дейт. Андыктан кээ бир учурда кээ бир тамгангалардан жаңылышып калган учурларда мугалимдерден же болбосо окуучулардан сын пикирлер айтылабы? Сөзсүз түрдө айтылат. Биз бир күндө мисалы 2-3 маалымат чыгарганга туура келип калган учурда, шашылыш учурда гана андай нерсеге жол беребиз. Башка учурда андай катачылыктарга жол бербейбиз. Мен өзүм кыргыз тилчи болгондуктан андай нерсе көп деле болбойт. Өзүм көзүм элден өткөрөм. Кээ бир учурларда болуп калат, окуучулардан көп болуп калат. Агай бир тыйг алып кетиптир го деген учурлар. Аны өчүрүп туруп анан кийин кайра дагы жаңылайбыз. Ушул айтсаңыз агай, ушул медиа бурчуңуздар сиздердин мектебиңиздерге кандай пайдасын алып келүүдө? Муну биринчи окуучулардан сурайлы, анан мен жооп берейин, Бунун пайдасы биз өзүбүздүн биринчи эң алгачкы эле тарбиябызды жана билим сапатыбызды көрсөтөбүз. Бунун мисалы аз соц тармактарды көп эле, бар эле, жашы деле, чоңу деле колдонушат. Буну бизди көрүп, мисалы жаш өсүп келаткан инилерибиз, карындаштарыбыз көрүп, бизди көрүп мындай окууга жана тартибине мындай бир сыйра өздөрүн көзөмөлгө алышып, мындай өздөрүн контролдоп жүрүшөт да. Ушунун пайдасы. Мен айтсам, бизде каржылоочу адамдарды соц тармак аркылуу таптык десек да болот. Себеби бизде спорт залыбыз оңдолгон эмес эле да. Ремонттон өткөн эмес эле, аны биз соц тармакка жайып, ушундай бизге керек болуп атат, ушундай деп көрсөтүп туруп, спорт залыбыз оңдолду. Азырынча мурда кышта класстарда отурат элек, шахмат, шашки, башка нерселер ойнолсо, азыр спорт залыбыз ачылып калып, ошол жерде дене тарбия сабактары өтүлүп атат. Ал деле мектеп үчүн чоң пайда го дейм. Ооба. Ошол. Сиз дагы айтасызбы? Мен айтып кетсем, негизинен бир жагынан популярдуу болдук десем болот. Ноокат районунда бизде кайсыл жакта окуйсуңар, Мырзагапаров, Мырзагапаровдун билими күчтүү, мугалимдери күчтүү дегендей окуучулары өтө тың. Ушундай сөздөрдү угабыз көпчүлүгүнөн элдерден. Силерди жакшы окутат деген нерсе бизде дайым айтылып келет негизинен. Эң алгач биздин медиа бурчтун пайдасы биз окуучуларга болот. Анткени окуучуларды кызыктыра алабыз. Себеби эң алдыңкы окуучуларды же болбосо олимпиаданын жеңүүчүлөрүн биз баракчабызга чыгарып турабыз.
мен дагы баракчага чыккым келет деген окуучулар дагы күн сайын аракет кылып атат. Анан экинчи чети ата энелер дагы мисалы биздин балдардын кээ биркилери жат окуйт, көпчүлүк бөлүгү, кээ биркилер барып келет. Анан эртең сабак жок болот же болбосо эртең биринчи парада мына сабактар болот деген сабактын регламенттерин дагы историяга чыгарып турсак, көрүп ошол жерден да кабар алышат. Мына ошондой. Сон керемет медиа сабаттуулук боюнча кенен дагы таризде болсо маек курдук. Аябагандай сонун Мырзакапаров мектебинде бир сонун жаңылык болуп алга карай жылыштар жана ошондой эле ушул тармакта медиа сабаттуулук боюнча сонун иш алып барылып жаткандыгы маектин учугунда аябагандай сонун натыйжа берди. Аябагандай сонун болду десек болот. Ооба, чынында бул сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп дал ушул биздин эфирге окуучуларыңыз менен келгениңизге. Окуучуларыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Өз кесибиңиздердин, келечекте тандаган кесибиңиздердин ээси болуңуздар. Жогорку республикалык тестирлерде дал ушундай мыкты жетишкендиктерге жетиңиздер, жогорку баллдарга алыңыздар. Тарбиялаган ата энеңиздерге рахмат дейбиз. Эми эркин микрофонубузду талаага келиңиз сиздерден. Сиздерге дагы чоң рахмат. Атайын ошончо мектептен бизди чакырганыңыздар үчүн рахмат. Бул дагы болсо окуучулар үчүн мотивация болот. Бизди көрүп жаткан кесиптештерибизге салам айтабыз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Ата энелерибизге салам айтабыз. Ошол. Сиздерге дагы эркин микрофон Сиздерге чоң sunabыз. рахмат бизди чакырып ушундай чоң мотивация бергениңиздер үчүн. Мен айтарым, биздин мектептеги жалпы окуучуларга жана мугалимдерге чоң салам бардыгыңыздарга. Биздин ордубузда биздин кийинки даярданып келаткан окуучулар кийинки жылы ушул жерде келип, кийинкиде биздин ордубузда отуруп сиздер менен маек куруп кетишин. Ошол. Мен айтарым, сиздердин ишиңиздерге ийгилик, дагы да менин кызыгымды дагы да арттырдыңыздар. Биздин мектепте окуучуларына, мугалимдерге терең ыраазычылык, рахмат. Эң алгачкы эле сиздерге рахмат. Бизге кичине болсо дагы бул бизге тажрыйба болуп, эми келечекте биз дагы көптөгөн кесиптердин ээси болуп, жакшы окууга аракет кылабыз. Ооба, быйылкы силер дагы 11 класстын бүтүрүүчүлөр экенсиңер. Жоопкерчилик мойнуңарда аябай чоң жоопкерчилик турат. Сиз билебиз, биз дагы жогорку тестирлерден жакшы балл алгыла дейбиз. Ийгиликтер коштосун, жакшы өзүңөр каалап тилеген окуу жайыңарга тапшыргыла дейбиз. Дагы биз эфирибизди алда карай улантабыз. Кесиптеш бүгүн биздин куттук студиябызда конокторубуз. Бүгүн Мырзакапаров атындагы окуу тарбия комплексинин кыргыз тили жана адабият мугалими Айтматов Адилет агай жана ошондой эле окуучулары Жасмина, Муслима, Алоиддин аттуу окуучулар болду.